Астролог Жанар Кадыралиев маркум Баяман Эркинбаевдин өлүмү тууралуу дагы билген. Бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөсүнө барып айтпаганына өкүнөт. Бул туурасында фактке жиге буларды айтып берди. Эсте кала турам, бул мен ал убакта деле бир түзүк эле жыл болуп калган. Заниматься эткениме бир 10 жылдан өтүп эле калган. Эң эсте калган нерсе мына Баяман Эркинбаев, ал деле кыргыздын патриоту эмес беле. Ошонуку буну где-то 2005 жыл Акаев кеткен жылы болду да. 2005 жылы 28 апрель күнү буну Манас кинотеатрынын аркасында Баяман Эркинбаев кол салуу болбоду. Ошо мурун тушкаткан экен эле. Анан ошондо трибунага чыгып сүйлөгөн да Баяман Эркинбаев. Мен ким заказ бергенин билем. Ушундай деп. Анан ошол убакта башка болду, анын классташы бар эле, Абарали деген. Ошо физико-математика факультет чогуу бүткөнбүз да, Баямандын классташы экенин билчүмүн. Анан мен Абаралиге айттым: Абарали, күздө дагы кол салуу болот, бул эчтеке эмес, абайлаш керек Баяманга десем, Баямандын телефондорунун номерин берип, кабинеттин жогорку кеңешке барып сураныч, менин атыман ушундай деп койсо, ал өзү кошто иштейт, ал орган жагында иштейт эле, ал бул Абарали. Анан мен келсем, ал убакта Баяман жок экен, секретаршасы чыкты, сүйлөштүк. Кийин Баяман өзүнө дагы жолуктурмак болду, жолуктук Баяман менен. Жолуккандан кийин кыскача сүйлөшүп калдык. Баяман аябай шашып кетип аткан экен, кабинеттин дагы ремонт эле, кирип чай ичсек болот эле дегендей болду. Машинасына түштү, кетти да. Дагы келсе сүйлөшөбүз, ал бул ушу кайсы убакка келе аласыз? Анан сүйлөшүп турабыз дедик. Ошол боюнча ар кандай причиналар болуп сүйлөшө албай калдык. Башка болду, анан күздө кол салуу болду. Күздө бул болбоду. Күздө кол салуу болгондо мен ошондо Оштон келип, командировкага келип калдым эле. Бир орус кемпирдикине квартирада туруп калдым бир жумадай. Ошондо кыргыз бир кыз бар экен, Көлдүк, аты дагы бир нерсе эле. Ошол баягы астролог боюнча эсте калган нерсе болгонбу деп атпайсызбы? Мен кечки саат бир 9:30-10 болуп калды эле. Жатып алдым эле. Муктайын деп атсам эле кыйкырып кирди баягы кыз. Баягы орус кемпирге кирип эле Баяман Эркинбаева убили, Баяман Эркинбаева убили деп аябай кыйкырып кирди. Мен шокко түштүм өзүм негизи. Мен ал Абарали классташына деле, башкаларга деле айтып жүрүшүм, мынау Курсант Асанов, ички иштер министри. Курсант Асанов менен деле илгертен ал дос жар балдар сүйлөшүп жүрөбүз. Курсант Асановго да айтканмын лично. Вот Жамбулат Амантаев, казак немени билесиңер да, бой без правил боюнча чемпион. Ошо Жамбулат Амантаев, Курсант Асанов болуп үчөөбүз чай ичип отурганда дагы Курсант Асановго дагы айткан. Бул эчтеке эмес, Баяман дагы эчят болсун, Баяман менен да сен жакшы эле дос элеңер, айтып кой. Күздө дагы болот деп Курсант Асановго да лично айтканмын да. Күздө момундай иш болуп кетти. Анан Абарали, мен азыр Курсант Сатарович менен сүйлөшкөндө эле Курсант Асановго. Курсант Асанов эле айтат: сен ошо айткан прогноз точно ишке ашканда мен ошондо аябай мен да шокко түшкөнмүн дейт да. Где-то 21 сентябрь күнү атып өлтүрүштү окшойт. А мен просто ошондой өкүнүп калдым. Баяман Эркинбаевдин семьясына эле жакын барып билгизип өзүнө сүйлөшүп. Мындай айтып койсок, мүмкүн кооптон ошол четке качып кетсе, чет жака. Баягы кооптуу убак өтүп кеткенден 2-3 ай, 5-6 ай кийин мындай нерсе болбой калабы деп ойлоном да эмгиче. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер.